Кыргызстан менен Тажикстан жарандарынын эки өлкөнүн аймагында катталуу мөөнөтү 60 күнгө чейин узартылат. Буга тиешелүү мыйзам долбоору жогорку кеңеште 3-окууда каралды, соңунда добуш берүүгө жөнөтүлдү. Маалыматка ылайык 2018-жылдын 1-февралында Дүйшөмбү шаарында катталуу мөөнөтүн узартуу боюнча эки өлкөнүн өкмөттөрүнүн ортосунда макулдашууга кол коюлган. Белгилей кетсек, Кыргызстан менен Тажикстан Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн эң кичинекейлери болуп эсептелинет. Эки өлкөнүн калкы Борбор Азиянын калкынын жалпы санын 20% гана түзөт. Генерал Талантбек Исаев мурда иштеп кеткен кызматына кайра дайындалды. Бул тууралуу Ички иштер министринин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, ал бүгүн 11-октябрда Ички иштер министринин мамлекеттик адистештирилген күзөт кызматынын башкы башкармалыгынын башчылык кызматына дайындалган. Кошумчалай кетсек, Талант Исаев жогорку кеңештин депутаты Канат Исаевдин бир тууган агасы. Канат Исаев бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деген шек менен камакка алынганда, агасы кызматтан кетүү тууралуу өз арыз жазган. Анын арызын ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаков кабыл алган. Учурда Канат Исаев үй камагына чыгарылган. Жалал Абадтагы Дашман жаратылыш коргоонун статусун өзгөртүп, аны улуттук жаратылыш паркына айландыруу боюнча өкмөткө сунушталды. Бул тууралуу жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитетинин Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун Арстанбап айылында өткөн көчмө жыйында айтылды. Жыйында Дашман мамлекеттик жаратылыш коргоо жөнүндөгү маселе көп талаш тартышты жараткан маселе болгон. Жалпысы 50 миңдей калк жашаган Арстанбап, Кызыл Өңкүр, Могол, Тагалдуу, Булак айыл аймактарынын калкы мына ушул Дашман жаратылыш коргоо жайгашкан аймактарда тиричилик кылып келген. Аталган айыл аймактарында жер үлүштөрү дээрлик жок. 2012-жылы өкмөттүн токтому менен Дашман мамлекеттик жаратылыш коргоо деген статус алганы, элдин жайыттары кыскарып, чөп чабындылары жокко чыгарылып, мөмө жемиштери оокат кылуусуна токтогон. Элге уруксат берилбеген менен эбин тапкандардын колунан келген чоңдордун байын турган объектисине айланганын жергиликтүүлөр айтып келишкен. Мына ушул коруктуу улуттук жаратылыш паркына айландыруу маселеси жогорку кеңештин депутаты Мирлан Бакиров тарабынан көтөрүлгөн. Маселе жеринде жергиликтүү тургундар менен бирге талкууланып, улуттук жаратылыш паркына айландыруу жагы өкмөткө сунушталды. Эгер ал жаңылыктардан Американын Флорида жана Джорджия штаттарында дүйнөдөгү эң кооз жана эң коркунучтуу Майкл бороону басты. Карсактан Флоридада кулаган дарактын айынан кеминде бир адам каза болуп, миңдеген үйлөр жабыркаган. 500 миң жашоочу электр жарыгысыз калганы дагы маалым болду. CNN басылмасынын маалыматына караганда 1992-жылдан бери Америкада көп катталып жаткан кылымдын эң күчтүү бороону болгон Майкл 75 миль секунд ылдамдыкка чейин жетип, турак жайларды кыйратып, аймактарда дүкөндөр, дарыканалар жана башка соода сатык борборлору жабылды. Бороон 10-октябрь күнү Мексика булуңунда жээктер уратып, булуңдагы мунай өндүрүү токтоп, бороондун бүтүүсүн jutушууда. Бүгүнкү күнгө карата бороон жайлап 20 миль секундка чейин түштү, бирок жээктерде 45 миль секундта чыгарылуу күтүлүүдө. Бороондун алып келген чыгашалары азырынча эсептелип жатат.